Баланын төрөлүшү ар дайым жөн гана жаңы жашоонун башталышы эмес, андан да терең мааниге ээ болгон. Кыргыз элинде бул учурга байланышкан көптөгөн салттар бар. Ымыркай жарык дүйнөгө келгенде кубанычтуу кабар, сүйүнчү туугандар арасында таркалат. Сүйүнчүнү кабарлаган адамга белектер менен ыраазычылык билдиришет. Баланы биринчи жолу көрүүдө бакыт жана бакубаттуулукка жашаан болсун деп көрүндүк беришет. Бала төрөлгөндөн кийин алгачкы 40 күн баланы өзгөчө аяр коргошот. 40-чы күнү маанилүү ырым-жырымдар жасалат. Баланы 40 кашык сууга жуунтуп, анын алгачкы чачын алышат жана биринчи жолу бешикке салынат. Бул күнү балдарга таттуулар берилип, бүткүл урук тууган менен кубанычты тең бөлүшүшөт. Бала баса баштаганда анын жашоодогу жолу жеңил жана ачык болушу үчүн тушоо кесүү жөрөлгөсү өткөрүлөт. Ал эми уул балдар үчүн маанилүү этап сүннөт той. Бул үй бүлө жана туугандар чогулуп белгилеген эрезеге жетүүнүн белгисин билдирген майрам. Бул салттар убакыттын өтүшү менен өзгөрүшү, бири-бири менен биригиши, жөнөкөй жашаан чөкөт менен белгилениши мүмкүн. Бирок маңызы ар дайым бирдей. Бала төрөлгөндөн баштап өз уруусунун жана уруу тарыхынын бир бөлүгү болуп калат.